аруу тилегимди баалап, ак ниет аракетимди колдогон калыстыкты, адилеттикти тоо туткан элибизге терең ыраазычылык билдирем. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөп жатып билдирди. Элдин көңүлүн буруу максатында ар кыл саясий топтордун бир катар аракеттери болуп жатат. Ага карата биздин көп улуттуу элибиз кемеңгерлигин көрсөттү. Акылман калкыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, тынчтыкты, коомдун биримдигин башкы дөөлөт катары тандагандыгын тастыктады. Чагымчылдыкты кабыл албаган, ынтымакты жогору баалаган, тарых тамыры терең, кыргыз көрөңгүсү күчтүү, чыныгы эркиндикти сүйгөн эл экенин дагы бир ирет далилдеди, деди мамлекет башчысы. Ошондой эле президент аны колдогон элге ыраазычылыгын билдирерин айтып өттү. Мен элдик президент болом деп убада бергем, деди мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков. Ал өз сөзүндө билдиргендей, мамлекет түшүнүктөр менен эмес, мыйзам менен жашаш керек. Мамлекеттик органдар тигил же бул топтун кысымынын негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт. Эл арасынан чыктым, эл ичинде таза абийирим, ийгиликтерим менен калууну максат кылам, деп кошумчалады мамлекет башчысы. Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөр менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Мамлекет органдар тигил же бул топтун кысымы негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт. Кудай буйруган, элдин ишенген президенттик милдетимди мамлекет оңдоого баса белгилеп айтам, оңдоого жумшайм. Мындан башка менин милдетим дагы, карызым дагы, жашоомдун маңызы дагы жок. Менин бир гана Кудайдын алдында, элдин алдында гана карызым бар. Башка менин эч кимден карызым жок. Жүрүш топко кызмат кылам, алардын кызыкчылыгын коргойм, уурлугун жашырам деп мен убада берген эмесмин. Мен элдик президент болом деп элге убада бергем. Эл арасынан чыктым, эл ичинде таза абийирим, ийгиликтери менен калууну максат кылам. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза, мага жалган жала жукпайт. Апрель окуялары, июнь кооголандык күндөрүн өз башымдан өткөрдүм. Мамлекеттеги тынчтыктын, элдин ынтымагынын баасын, баркын абдан жакшы билем. Ошондуктан коомдун тынчтыгын бузуп, элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм. 4 марттан 11 апрелге чейин коопсуз шаар долбоорунун алкагында 42.881 жол эрежесин бузуу катталган. Бул тууралуу мамлекеттик технологиялары жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Эшмамбет Аматов билдирди. Ал белгилегендей, бул жол эреже бузууларды жолдогу стационардык комплекстер каттаган. Долбоордун алкагында жол кырсыктарынын саны 37,5% азайган. Ал эми жарандардын жаракат алган учурлары 44,4% кыскарган. Долбоордун биринчи этабында жалпы 47 аппараттык программалык комплекс жана 20 көчмө аппарат ишке киргизилген. Экинчи баскычта өлкө боюнча 314 аппараттык программалык комплексти орнотуу каралууда. Комплекстер Бишкек, Чүй, Жалал Абад, Баткен жана Ысык көл облустарында орнотулат. Андан тышкары камералар өлкөдөгү стратегиялык жолдордо коюлат. 47 аппараттык программалык комплекстин иштебинин жыйынтыгы боюнча 4 марттан бери иштеп келгени 11 апрелге чейинки күндөгү маалыматы боюнча ушул дагы бир жолу айтып коеюн, 42.881 айып белгиленген. Ошо 47 аппараттык комплекстин иштебинин жыйынтыгы боюнча жол кырсыктары 37,5%га чейин төмөндөлгөн. Андан сырткары ошол жарандар өзгөчө байкында травма алгандардын баардыгы ошолор 44,4%га чейин пайызга чейин түшкөн. Орто эсептөө Чүй областу боюнча ошо кырсыктар боюнча жарандар ушундай травма алгандар боюнча Чүй областу боюнча 14,6%га түштү. Орто эсебинде ошо ДТП боюнча 36,8%га чейин төмөндөгөн. Өлкөдөгү саясий стабилдүүлүк, коомдун биримдиги, улуттар аралык ынтымак негизги байлыгыбыз. Бул тууралуу Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөп жатып билдирди. Ошондуктан коомдун ынтымагын чыңдоо, коомдук тартипти сактоо маселеси дайыма менин көңүлүмдүн борборунда болду, деп билдирди президент. Ички жана чек арадагы коопсуздукту сактоо үчүн чечкиндүү чара колдонуу,
мамлекеттин тынчтыгын коргоо башкы милдетибиз бойдон калды. Армиянын чындоого, чек арабыздын ишенимдүү коргоушуна астейдил көңүл бурдук. Армиянын камсыздоо бир кыйла жакшырды. 11 жаңы заставалардын комплекси курулду. 2018 жылы аскерлер үчүн 10 турак үйү, бир нече социалдык объекттер курулуп пайдаланууга берилди. Куралдуу күчтөрүбүз 2019 жылдын башында 125 автомобилдик жана атайын техника менен камсыз болду. Контракттык аскер кызматчыларынын майыналары 18 жылы 30%га жогорулады. Тышкы чек ара өткөрүү пункттарын чыңдоо боюнча 12 пункт жабылып бүттү. 3-нчы этаптын алкагында Достук жана Бөрдөбө автожол өткөрүү пункттарынын жаңылык иштери 2020 жылы аяктайт. 2011 жылдан бери көтөрүлбөй келаткан дарыгерлердин айлыгын былтыр үй бүлөлүк врачтарга жогорулатканбыз. Быйыл башка адистиктеги медициналык кызматкерлердин айлыгын жогорулатууну караштырып жатабыз деп билдирди Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы мектеп мугалимдеринин айлык акысын күзүндө жаңы окуу жылынан кечиктирбей көбөйтөбүз деди. Премьер-министрдин да сунуштары бар, өкмөт азыр эсебин чыгарып жатат. Буйруса мектептеги ага-эжелерибиз жаңы окуу жылын жаңы айлык маяна менен баштайт. Министрлик, ведомстволор, мамлекеттик органдардагы жаш адистердин да айлыгы төмөн деди Сооронбай Жээнбеков. Президент алардын айлыгы дагы этап менен көбөйөт деп ишендирди. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованын төрайымдыгы алдында туризмди өнүктүрүү маселелерин координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Жыйындын жүрүшүндө 2018 жылдагы туристтик сезондун жыйынтыгы чыгарылып, Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасын өнүктүрүү концепциясы сунушталды. 2018 жылы ички продукциядагы туризмдин үлүшү 4,99% түздү. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн биздин өлкөгө 6946,5 адам келип кеткен деп билдирди Өмүрбекова. Ал ырастагандай, бүгүнкү күнү артыкчылыктардын бири инфраструктураны өркүндөтүү болуп саналат. Жыйындын жыйынтыгы боюнча 2019 жылдагы жайкы туристтик сезонго даярдануу жана өткөрүү боюнча иш-чаралар планы кабыл алынды. Тиешелүү органдарга аталган планды натыйжалуу ишке ашыруу боюнча конкреттүү тапшырмалар дагы берилген. Алдын ала маалыматтар боюнча 2019 жылдын 3 айында өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү дээрлик $885 миллион түзүп, өткөн жылдын 3 айына салыштырмалуу 11,1%га төмөндөгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Ошол эле учурда экспорт $236 миллион түзүп, 0,3%га кыскарса, импорт $648,6 миллион болуп, 14,5%га азайган. Өлкөбүздүн Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттер менен болгон соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 2019 жылдын январь-февраль айларында $306 миллион түзүп, былтыркыга караганда 10,7%га төмөндөгөн. Анын ичинде экспорт 24,8%га, импорт болсо 4,9%га төмөндөгөн. 10 апрелде катуу жааган жамгырдын кесепетинен коктулардан келген сел суулары ички чарбалык арыктан ашып селге айланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргенде, анын кесепетинен Багыш айыл аймагына караштуу Караган жана Кызыл Туу айылдарындагы 9 турак үйдүн короолорун суу каптаган. Кырсыктын кесепетин жоюуга өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Сузак райондук бөлүмүнүн атайын техника жана 35 куткаруучу тартылган. Тартылган күчтөрдүн жардамында суунун нугу башка каналга бурулуп, арыктын жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлгөн.